Ысык көлдө пирске кирүү бекер же акылуу болушу керекпи? Биз тактадык, видеону аягына чейин көрүңүз. Социалдык тармактарда Чолпон атадагы эс алуучу жайлардын биринде пирске кирүүгө адам башына 500 сом талап кылды деген видео тарады. Вот их пирс, мы просто хотели пройти, а там ребята сидят и говорят, что нет, вы должны быть либо жить в Беладжо Резорт, либо платить 500 сомов за человека, чтобы на пирс пройти, чтобы плавать в озере. И вот один вопрос, это законно или нет? Пирске акча талап кылуу мыйзамсыз. Ал бекер болушу керек деген видеодогу Беладжо Резорт жайгашкан Чолпон ата шаарынын мэриясынан тастыкташты. Кыргызстанда 2022 жылы көл жээги, андагы пляж аймактары баардык жарандарга жеткиликтүү болушу керектиги тууралуу президенттин жарлыгы чыккан. Ага ылайык адамдар калктуу конуштун чегинде, мамлекеттик же жеке болобу айырмасы жок санаторийлердин, пансионаттардын, коттедждик конуштардын аймагындагы пляждарга тоскоолдуксуз кире алат. Жыйынтыктасак, ысык көл жээги акысыз болушу керек. Жарлык боюнча анда эс алуучу жайларды иштеткен мамлекеттик дагы жеке жактар дагы жарандар үчүн шарт түзүү. Жада калса био даратканалар менен камсыздоого милдеттендирилген экен. Сиз ушундай кайнаган ысыкта көлдө эс алып жатасызбы? Шарттар кандай? Комментарийге жаза кетиңиз.